Бүгүн биз силерди суктандырган адамдык сапаттар тууралуу сүйлөшөбүз. Аны силер өзүңөр сүйгөн супер каармандар аркылуу түшүндүрсөңөр болот. Кана, ким чыгат? Менин супер каарманым бул менин апам. Ал абдан сүйкүмдүү, боорукер жана эң сулуу. Ал бизди карындашым экөөбүздү майрамдарда такыр унутпайт. Бизге белек берет, кийим сатып берет, тамак жасайт. Балким чарчагандыктанбы, апамдын маанай жок экенин байкайм. Ал үчүн ал абдан көп иштейт. Мен күн сайын апама гүл бергим келет. Ай бала, сен бұл жақтан не болып жүресің? Гүл сатайын дегем. Кім айтты бұл жерде гүл сатады деп? Сені кім кіргізді? Я, бас, жүрім. Тек бар. Эже, алимент деген эмне? Аны эмне сурадың? Атам ошо алиментти апама көптөн бери берелек да. Апам ал тууралуу айткысы келбейт, бирок дайыма ыйлайт. Мен ошо акча чогултуп апама ошо алиментти белек кылсамбы дегем. Эгерде эркек алимент төлөбөсө, ал аялы менен эле эмес, балдар менен да ажыраштым деп ойлойт окшойт. Алимент төлөбөгөн эркек өзүнүн жоопкерчилиги эле эмес, намысын түгөткөн адам. Мына, битти. Үчтү кошпойм. Чоң рахмат эже. Мынакей. Ушундай майдабы? Эсептедиңби, туурабы? Ооба, туура эсептедим. Бар эми, бар. Рахмат. Жакшырабыз эже. Жакшы барабы. Байке, гүл албайсызбы? 1 минутка уруксатпы? Сүйлөшүп алайын. Бул ким? Бул менин жeenим. Балам, биякта эмне кылып жүрөсүң? Гүл сатып атам. Экөөбүз көптөн бери көрүшө элекпиз, э? Келе ой балам, отур. Келип отур. Тамак жейсиңби? Келип ой. Алма жейсиңби? Алма, келип ой. Аме, апельсин, кел. Кереги жок. Мейли анда. Муну өзүңө, бөбөгүңө каалаган нерсени сатып ал, э? Же оюнчук сатып аласыңбы? Сен супер каармандарды жакшы көрчү эмес белең. Ошо супер каарман сатып ал, э? Не кой? Акча кереги жок. Кааласаңыз гүл сатып алыңыз. Күлүңдү мен эмне кылып? Апаң кайга карап атат, баланы мусафир кылып? Апам карындашымды багып атат. Мен апама жардам берип атам. Эгерде сизде намыс менен жоопкерчилик болсо, биз ушинтип жүрбөйт болчук. Биз супер каармандардын күчүнө суктанабыз. Бирок алардын да кемчилиги бар. Мен үчүн башка каарман бул менин апам. Мен аны дайыма колдогум келет.